Республика партиясы 6% ипотеканы кандай жол менен берет? Биз мамлекеттик ипотекалык компанияны жоюп, ипотеканы түз банктар аркылуу беребиз. Бул пайыздык ченемдерди жана чыгымдарды төмөндөтөт. Эл аралык каржы уюмдарынан алынган субсидиялардын көлөмүн 1 миллиарддан 3 миллиард сомго чейин көбөйтүп, ипотеканы төлөө мөөнөтүн 20 жылга чейин узартабыз. Ушундай жол менен 6% ипотеканы ишке ашырса болот. Ал эми мугалимдер жана врачтар үчүн баштапкы төлөм болбойт. Республика партиясы. Ички саясий процесстерди изилдөө борборунун адиси Айдарбек Кусагалиев Кытай мамлекети Кыргызстандын карызды төлөө мөөнөтүн жылдырбай койгонун, бул нерсе өлкөнүн эгемендүүлүгүнө кийлигишүүгө чейин алып барышы мүмкүн экенин Эхо Кыргызстана маалымат агенттигине жазып чыкты. Кыргызстандын ажоосу Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар уюмунда карыздын бир бөлүгүн кечүү өтүнүчү менен мамлекетке колдоо көрсөтүүнү өтүндү. Бул өтүнүчтүн негизги себеби коронавирус пандемиясы жана анын ички экономика үчүн кесепеттүү кесепеттери болгон. Кайрылуунун учуру абдан туура тандалган. Бүгүнкү күндө көптөгөн эл аралык каржы уюмдары учурдагы кырдаалга байланыштуу карыздарды кийинкиге жылдырышууда. Бул насыя алган өлкөлөргө дем алып, өздөрүнүн экономикалык абалын жакшыртууга мүмкүнчүлүк берди. Бирок Кыргызстан мындай өлкөлөрдүн катарына кирген эмес. Көп жылдардан бери мамлекеттик дефолттун босогосунда турган. Сырттан келген каражаттын аркасында гана мындай көрүнүштөн сактанууга болот. Ал арада өлкөнүн улуттук карызы өсүп жатат. Ушул жылдын июнь айына карата ал 4-8 миллиард доллардан ашты. Бул өлкө үчүн рекордтук көрсөткүч. Бюджеттин тартыштыгы дагы өсүп жатат. Эсептөөлөр боюнча ушул жылдын аягына чейин 400 миллион долларга жетиши мүмкүн. Баарынан көп Кыргызстан Кытайга карыз 1,7 миллиард доллардан ашты. Андан кийинки орунда Дүйнөлүк банк турат. Ага өлкө 545 миллион доллар карыз. Кыргызстан Орусияга эч нерсе карыз эмес. Анткени Москва былтыр Бишкекке 240 миллион доллар карызын кечкен. Ошол эле учурда Кытай өлкөдөгү катастрофалык кырдаалга карабастан Кыргызстанга болгон карызды кечирүү мындай турсун, кечиктирүүнү да көздөбөй тургандыгын ачык айтты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев кызматтык унаасын тапшырып, кызматынан кетип жатканы тууралуу өзүнүн Twitter баракчасына жазды. Келерки жумада шайлоодо алдын ала уткан партиялар жогорку кеңештин иш бөлмөлөрүн бөлүштүрө баштайт. 7-чи чыгарылыштын депутаттары расмий ант берген күндөн тарта 6-чы чыгарылыштын депутаттары ишин токтотот. Менде көп план жана милдеттерим бар. Мамлекеттик кызматта 14 жылдык тажрыйба топтодум, дейт Бекешев. Белгилей кетсек, Дастан Бекешев 1983 жылы 22 ноябрда Фрунзе шаарында төрөлгөн. 2010 жылы Ар намыс саясий партиясынан жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. 2014 жылы идеологиялык көз караштардан улам Ар намыс партиясынын мүчөлүгүнөн чыгып, өзүнүн командасы менен Ак ниет партиясын негиздеген. 2015 жылы Ак ниет партиясынын лидерлигинен баш тартып, Кыргызстан социал-демократтар партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке шайланган. Тоолуу Карабакта атышуулар дагы деле уланууда. Баку армиян аскерлери Азербайжандын Физулин районундагы Городис шаарын аткылашканын билдирди. Азербайжандын баш прокуратурасы тараткан маалыматка ылайык, снаряд май куюучу бекеттин жанына түшүп жарылган. Бир адам өлүп, 3 жаракат алган. Мекеменин маалыматына ылайык, артиллериялык аткылоого Тертер районунда туш болду. Ал эми Армения азырынча бул маалыматка жооп кыла элек. Учурда эки тараптан тең артиллериялык аткылоолор 4-чү суткада да уланып жатканы кабарланууда. Белгилей кетсек, бул аймакта 1990 жылдардан берки эң каттуу согуш болуп жатат. Баку менен Ереван кырдаалдын курчуусуна бирин-бирин айыптап жатат. Эске сала кетсек, 27 ноябрда башталган атышуулардан ондогон адамдар набыт болуп, жүздөгөнү жаракат алды. Өлгөндөрдүн арасында жай тургундар да бар. Эки тарап тең аткылоолор Карабактын чегинен тышкары болуп жатканын ырасташты. Бир күн мурун Ереван Варденис районун Азербайжан аткылаган айтса, Баку Дашкесан району армиян артиллериясынын аткылоосуна туш болгонун маалымдады. Армиян бийлиги Су-25 учагын Туркиянын F-16 учагы атып чүргөнүн айтып чыкты. Бириккен Улуттар уюму баш болгон бир катар эл аралык уюмдар көптөгөн мамлекеттер Баку менен Еревандын ок атууну токтотуп, маселени тынч сүйлөшүүлөр менен чечүүнү талап кылышууда. Алардын ичинде Кыргызстан да бар. Чакан жана орто бизнеске 3% менен насыяларды кантип беребиз? Чакан бизнеске төмөнкү пайыз менен насыя алуу кыйынга турат. Бул үчүн чакан компаниялардан көрө деталдуу бухгалтердик эсеп жана бизнес план талап кылынат. Биз баардык киреше алып келбеген мамлекеттик ишканаларды аукционго чыгарабыз. Алынган акчага чакан жана орто бизнести колдоо фондун ачабыз. Ошентип биз ишканаларга 3% менен насыя беребиз. Алдыга жол. Республика партиясы.